Ошентип бүгүнкү тандап алуу турунун экинчи оюну Бөрлү командасы менен Достук Ош командасы. Эки татыктуу командалар бул эми финалга тете, жарым финалга тете оюндар. Эки команданын кимиси азыр эми жашыргандар менен кимиси утуп чыкса, ошол финалга чыга турган чыкканга мүмкүнчүлүк алышат. Экөөнүн тең бирден утушу бар. Мынакей саламдашып өткөндөн кийин Кудай буйруса bir жакшы кызыктуу оюн болот деген ниетте турабыз. Достук командасында биринчи Ниязов Байыш Бөлтүрүк деген аты менен, экинчи Султанбеков Бауш Торпедо деген аты менен, үчүнчү Исаков Айбек Амадор деген аты менен, төртүнчү Майлыбашев Таши Дон деген аты менен чыгыптыр. Бешинчи Жапакеев Бактияр Взрывной деген аты менен, алтынчы Исаков Ильяс Лимон деген аты менен, жетинчи Талайбек уулу Бактияр Карышкыр деген ат менен чыгыптыр. 8-чи Ниязов Кыязбек чагылган менен, 9-чу Алсеитов Дишан Япончик менен, 10-чу Ниязов Манас Золотой менен, 11-чи Мукаев Белек Девятка менен, жана ошондой эле Букенбаев Рамзат Рекорд деген ат менен 12-чи номерде ойнойт экен. Бөрлү командасы биринчи Эсеналиев Айбек Конуш деген ат менен, экинчи Эсенкулов Амантур Тансору менен, үчүнчү Куштугулов Самат Боксеру менен, 4-чү Саркулов Асыл Мырза Барон деген ат менен, 5-чи Жумаев Мырзабек Джими деген ат менен, 6-чы Айкенов Айбек Бумери менен, Борбиев Нурадил Эпасы менен, Наскеев Улан Карагери менен, Борбиев Нургазы Первый деген ат менен, Сраждинов Мирлан Самурай менен, Идрис Санжар Көк ат менен, Кыдыков Калыс Каракашка деген ат менен, тренер Эсеналиев. Достук командасы жетекчиси Туташев Мыктыбек, машыктыруучусу Ниязов Байыш капитан командасы, жанагы машыктыруучусу. Мына азыр эми аябагандай жакшы кызыктуу оюн башталат буюрса. Ниязов Манас 10-чу номерде Золотой деген бүлүк, 11-чи номерде Мукаев Белек Девятка деген ат менен жана рекордту минген Бөкөнбаев Рамзат команданын жетекчиси. Мына эми Кудай буйруса башталды. Бөлөкстан тышкары кылып бир кызыктуу оюн болсо экен. Мына татыктуу жигиттер мына ушинтет. Чу дегенде эле улакты Бөрлү командасынын капитаны Эсеналиев Айбек Конуш деген аты менен мына басып алды эле, тилекке каршы аутка чыгып кетти. Мына Дишан чыгып келатат, 9-чу номерда Япончиги менен. Бул эми Достук командасында ойноп атат, мурунку Кабылан командасында ойночу эле. Мына бир команда чачырап ушу бардык алдыңкы командалардын баарысында ойноп атышат. Идрисов Санжар Бөрлү командасынан, анан Япончик менен Алсеитов Дишан. Мынакей азыр көрө атасыздар, 9-чу номердагы Достук командасынын оюнчусу басып алып айлампадан чыкты. Киймелер башталды. Байыш Ниязов капитан командасы жана машыктыруучусу Достук командасынын мына басып алып Бөлтүрүк деген ат экен. Буга карасаңар буйтап аткандары мынакей биринчи улагын салып кетти. 1-0. Байыш Ниязов өзүнүн командасына биринчи улагын алып келди. Бул эми ошол Дишан Алсеитов алып чыгып өткөзүп берген. Эки балага жазылса керек ушул упай. Bir 0 Достук командасы алдыда. Мынакей Нургазынын дагы эңкейип атканын көрүп атасыз. Бөрлү командасында эң жаш жигиттерден ушул
Айтпадым, сен келет, начальник команда. Майлыбашев ташыда 4-чү номурда мынакей көрөтастар достук командасына дагы эң аракет кылып атат. Бул эми бири-бирин аябай жакшы тааныган тажрыйбалуу жигиттер. Мукаев Тилек жүрөт 11-чү номурда Кабылан командасынын алдыңкы оюнчуларынын бири эле мына ушул. Эми Бөрүлү командасы ошол бирге бир оюнуна жеткизбей улакты көтөрүп кеткенге аракет кылышса мыкты болмок. Анткени эми япончук дагы бою кичирээк, жапсырагат. Ортого аябай каныккан аттардын бири Таши көтөрүп атат достук командасынан. Исахов Айбек 3-чү номурда достук командасынын оюнчусу мына алып алып азыр казанды көстөгө кетип баштады. Жабыш болгон экен Нургазы менен Амантур. Булак эми азыр оюнда заводко чыкпай калышты. Булак көтөрүлдү окшойт. Мына эки бала бирдей карма болду. Бөрүлүнүн балдары басып алган экен. Кайра тилекке каршы түшүп калды. Мындай татыктуу эки финалга тете эки команда ойногондо ушундай болот. Ат салмайлар. Булак достук командасында. Бөрлү командасы мына өзүнүн казанына салдырбай алып кетишти. Менимче ошо Нургазы окшойт азыр. Булакты сүйлөп чыккан казандан. Kalgan yaş çocuklarla hareket kılıyor. Tak, bazı bölümler. Тухтач болду. Улак аутка чыгып кетти мынакей азыр. Достуктун балдары көтөргөнгө аракет кылышты эле, бирок тилекке каршы чарышты. Дишан япончугу менен келатат. 9-чу номурда достук командасынын оюнчусу. Dişan çıktı, yapım çıktı minip. Dişan 9'uncu номерде. Sancar.
Санжар Идрисов жеке-жеке 2 минут убакыт берилет эки оюнчуга. Эгерде кимиси улакты экөө тең алып чыга албаса, анда кийинки жупка берет. Аны жакшы билесиздер. Жишан болсо япончик анча да чоң ат эмес. Оңойраак эңкейгенге дагы мына анан өжөр орто коюш ойногон алып чыкты окшойт. Жишан алды, бирок мына көрүп атасыздар. Кимди дагы байышка дагы улакты жетиспенге. Байыш Ниязов мына көзүнүн бөлтүрүгү менен улакты өткөзүп алды. Мага байышка бир да мүмкүнчүлүк бербей атышат. Бөлүндүн балдары көрүп атасыздар. Эки нөл Байыш Ниязов өзүнүн командасына мынакей дайыр улакты алып келди. Кайрадан эле ушул Жишан Алсейитов ортодон алып берип, Байыш экөөнүн оюну болуп калды. Экинчи улак тең. Окей, көрүп атасыздар, бул жерде кыяс. Манас Ниязов да 10 номерда Манас экен. Бул дагы биринчилерден болуп келип эңкейип атат. Бауш. Жетеме Бауш да жүрөт, Бакуля да жүрөт. Достук командасынан Наскеев Улан жүрөт бөлүк командасынан. Самат Кушчуголовдун 3 номерде бөлүнүн балдары Бауш улакты көтөрүп басып алды. 2 номердагы Султанбеков Бауш. Насколько времени? Ну, 2 саатка. 2 саат. Сегодня? Или сегодня? Давай. Кайрадан жеке-жеке ойыны. Бул жерде эми ушу 2 рет жеке-жекеде Жишан алып чыгып берип Байыш алып кетти эле. Мүмкүн достук командасы дагы ушул ыкмасын кайталап кететтир. Негизи көпчүлүк убакта ушул күчтүү командалар келгенде бири татыктуу, бир деңгээлде болгондо ушул кээде бирге бир оюнда ат чечип коет. Мына көрүп атасыздар япончиктин кандай ойноп атканын. Кушчуголов Самат 3 номерда бөлүк командасынын оюнчусу, жана 9 номерда достук командасынын ушу бирге ойноп атат кечтен бери япончик менен Жишан. Жишан Алсейитов мурунку Кавлан командасынын оюнчусу болчу. Бул жерде ушу Тилек, Жишан, Бактияр 3 бала тең ушу бир команда ойноп жүрүп келишкен, бири-бирин жакшы түшүнүшөт.
Дюшан кайрадан алып мына басып алды. Азыр эми кимге өткөзүп берет болду экен? Өзү эле бара турган болуп калды окшойт. Өнөктөштөрү дагы Тилек жүрөт. Рамзат жүрөт. Манас жүрөт. Мынакей ошентип Давир Улак 3-чү улагын Достук командасы салып келишти. Дюшан Алсеитов япончугу менен Давир Улак жаратты. 3-0 убакыт болсо биринчи таймдагы аягына чыгайын деп калган экен. 3-0. Nasıl keyifti? Ana kerin atı çok büyük. Şaşlarla kazakala turumlar çizdiler. Profesyoneldakilarda. Жаштарда көрсөткүлүк. Oyun kayradan baştaldı. Esep болсо 3-0 бөлүк командасы азырынча Достук командасын эч кандай айласын таба албай атышат. Эми бул жерде бирде баланын шаңы бирде ушу аттын шаңы болуп калат. Эми барыс алдыда биринчи тайм, алдыда дагы 2-20 мүнөттүк бар. Жок, жакшы кызыктуу темптеги оюн башталды мына. Санжар Идрисов 11-чи номерда бөлүк командасынын оюнчусу Баеш бекен. Кыяз Ниязов жабышып алган экен. Кыяз басып алыптыр. Азыр Жок, мына азыр Амантурдагы кыяска жабышып алган экен. Улак такымга басыла элек. Азыр экөөндө тең кимисинин оюнчулары, кимисинин өздүктөрү бөлүп кетсе, ошол алып кетмекчи. Мына Кыяз Манаска өткөзүп берди, Манас Ниязовго. Манас Ниязов. Нече ошо Нургаз окшойт, жабышып алган Манаска. Манас Кыязов дагы эле улакты басып жүрөт. Азыр Нургазы аябагана жакшы жумуш кылып токтотуп калды. Эми азыр менимче Манас кимге өткөзүп бериш керекти карап атат окшойт. Мына Бактияр Талайбек уулу чыкты. Азыр менимче Бакули алат болсо керек. Эми Каршкыр деген ат менен Бакулияны бияка заявкада беришкен экен. Эми көрөбүз, Месси жок, Бакулиядагы жакшы оюн көрсөтө албай атат. Мынакей көрүп атасыздар, Кашкырда оңой олтон аттардан эмес экен. Мына дытадай болуп ордунан бурулуп атат. Мынакей көрүп атасыздар, бул дагы аябай кыныккан аттардан экен. Буйтагандарын Каршкар деп, эмнеге Каршкыр деп коюлган. Бакулияга азыр Тилек Мукаев өзүнүн өнөктөшү келип Бакулияга жардам бере баштады. Көрүп атасыздар, бул эки чабандез бир командадан, мурда Кабылан командасында ойноп жүрүшкөн.
Бакуля чачаса керек. Мына Байыш Ниязовдун келип атканын көрүп атабыз. Азыр мүмкүнчүлүк болсо биринчи таймда аягына чыгып калган экен. Азыр Дишанды көрүп атабыз. Алсейитовду келип атканын ушул жекеме жеке аягына чыгып-чыкпай бул тайм дагы бүтөт окшойт. Эсеп болсо 3-0 азырынча Достук командасы алды да. Биринчи 20 мүнөттүк Все, айттым. бирге бир Сраждинов Мирлан менен Алсейитов Дишандын ойну. Достук командасынын бир оюнчусу Исаков Ильяс азыр одон ойногон үчүн айып мамыга кетти. Достук командасы астыкта ойноп атат. Бирок эми бул оюндагы бул таймда аягына чыгып калды. Ушул жеке менен эс алууга командалар кетет болсо керек. Мына Дишандагы Улак Теңбей ушул убакытты созуп эс алууга кеткенге ыктап атат. Көрүп атасыздар. Мына эки аттын оюну карагыла. Мына Самурай менен Япончиктин оюну. Мынакей Япончикти дагы Самурай менен түртүп койду окшойт. Ошентип биринчи таймда аягына чыкты. Эсеп болсо 3-1. Бирке командалардын тыныгуусунан кийин кайрадан экинчи таймда сиздер менен жолукмакчыбыз. Ошентип Достук командасы менен Бөрлүк командасынын беттешин экинчи таймы. Эсеп болсо 3-0. Азырынча Достук командасы алды да. Достук командасынын оюнчусу Исаков Ильяс Лимон деген аты менен азыр айып мамыда. Бөрлүк командасы мынакей алды. Эсенкулов аман тур. Булар көптүк бир мүнөт тегенде азыр Достук командасы астыкта ойнойт. Сал Азамат окей. Эсенкулов аман тур экинчи номурдагы Тансор деген аты менен Бөрлүк командасына да бир улак алып келди. 3-1 эсеп. Тренер 1 минут убакыт алып алып, сменаны тийип, 2 минутта голдун керек. 20 минут 10 минут ичинде бөлүнөт. Бир мүмкүнчүлүктү кеткен жок. Бир-бирден кийип бөлүп адамдар жаш балдар ошону так аткарды, аягына чыгарды. Ошентип Манас Ниязов 10 номурда Достук командасында улакты көтөрүп басып алды. Эми улак абутта кайрадан бирге бир оюну. Эсеп болсо 3-1. Дишан өзүнүн япончу менен келип атат. Жерде болсо Сраждинов Мирлан Мика Самурай менен чыкты. Амадор менен. Демек Манаста жакпора журналисттерге атыйнында
Самурай менен Нурлан Самурай. Самурай менен япончуктун ойunu мына көрүп атасыздар, ошол самурайдагы орто аябагына калган экен. Япончук менен тең талаша, бирок Жишанга дагы бир ыңгайлуу бир келбей атат. Жишан алды. Мына эми азыр байыш жүрөт, ушу байышка өткөзүп берсе керек. Кайрадан мына эки жуптун oyunu, тактикасы. Жишан Алсейитов. Бөлүнүн балдардагы жакшы коргонуп өтүштү. Мына байыш менен Жишанды бийликти байышты жеткизбей ошо Жишандан камалап атышат. Носкеев уландагы азыр жабышканга аракет кылды эле, бирок Жишан 4-чү улагын салып кетти. 4-1. Жишан Алсейитов. Мына бул дагы кичине алдап кетишти окшойт. Ошо байышка өткөзүп берет деп байышты камалап атышып, бөлүнүн балдар дагы алданып калды окшойт. Kalpile bayışta verilmiş olup böyle kalsınlar. 4-1. Экинчи таймдын башы. Достук командасы алдыда. Мына жерде көрүп атабыз. Жапакеев Бактияр басып алган экен. Мына Нургазыдын жабышканын карагыла. Былай сактай көр. правила боюнча келип калган жок. Адам келсе жанын көрөт. Oyun кайрадан улантылды. Бул жерде Ылдана деле андай oyun эрежесин бузуу болгон жок. Нургазы эми кадимкидей эле ошо кулакка жабышып басып алды, бирок Бактияр өзү ыңгайсыз болуп калгандыктан жыгылып калды окшойт. Эми ошо кайсы жерден жыгылса ошол жерден баштагыла деген деп атышат. Бул уже кичине эме болуп кетти го деме. Бул жерде эми Достук командасынын ошо оюнчусу Бактияр тарабынан Ильяс бекен, 6-номерда Ильяс тарабынан эми одоно кичине бузуу болуп калды. Бар, сабызым иштейди. Лопчук туруп
таштабадыбы? Тиге муруп, андай деле расстояние турган жок. Турган жеринен Судьяның немесіне үтчі қылмай, неме чыккыла. Мына улақты қазір қайрадан Нұрғазыға басып берішті. Бөрлі командасының чабуылында. Ойын қайрадан башталды, бұйырса. Қиязов Сразу салды. Автогол болып қалады. Автогол болған жоқ та. емес, гол считается. Гол считается же. 4-2 мінеке Нұрғазы чабуылын улантып, мінеке қайрадан улақ ойын улантылуда. Қияз Ниязовтан азып айып мамысындағы уақытсы бүтелік. Міне 5 минутке ойыннан чететілді. Нұрғазыға алдынан шығып лоптып қояды, ұрдырып қойған үшін. Бөрлі командасы жаңадағы 2 минуттық айыпмамаға еткенде бір гол салып кетті. Байыш Ниязов азыр басып алды. 5 минуттық уақыт бар. Мүмкін дағы бір ұлақ жаратып өткенге үлгірі Байыш Ниязов өзінің командасы менен дағы бір ұлаққа кетіп бардат. Түшпей қалды. Кече да ушул Наскеев Улан, Сражденов Мирлан Айвана жакшы ойын көрсөтүшүлө. Бүгүн ошо Нургазыдан бөлөк эч ким деле жакшы көңүл жубатарлык ойын кыла албай атат. Байыш Байыштын азыр атын жыгып кетти. Улак түшпөй калды. Мына бөлүнүн балдары көрүп атасыңар, аябандай жакшы коргонууну башташты. Кайрадан ошо Манас Ниязов экен улак. 3-1 туған Қияз Манас Байыш үчөө тең ойнойт. Ошол достук командасында дагы экиниси Баяман менен Залкарбек Аккула командасында ойноп атышат. Ошо жаш чабандастар. Жестко қалды, базар бала құлақ қалды. Бұл тағы тұрған жоқ. Улақты Ташы Майлыбашев басып алған екен. 4-ші номердағы достук командасы астықта ойнап атса да, мына улақты басып алып бербей атышат. Азыр эми Қияз Ниязовдун убактысы аяғына чыгып баса келіп улак аралашыш керек. Ташындагы ушу жакшы билебиз, мында такым аябында күчтүү жигиттерден мына мептеп аут. Бирге бир ойындан Бөрлү командасына Наскеев Улан карат менен чыгып атканын көрүп атабыз. Ал сетип Дишан япончугу менен мына эми жаңы 4төн жаңы бала кирип жакшы oyun башталат болуш керек. Мына улакчылардын баарысы кызылгандуу жигиттер, баарысы түгөл баатырлар булар. Уштеп намыс деп чарчаганда, баш көз жарылганда, аттан жығылганда карабай ойноп кетип атышат. Наскеев Улан тилекке каршы жыгылып калды.
Мына жигиттер ушинтип ушу ээри жок минип алып улакты жеткизбей тосуп атат. Мына көрүп атасыздар, көрөрмандардын бардыгысы ушу носки фуланга кандай жан тартып колдоп атышат. Бирок ошентсе дагы Душан Алсейитов кайрадан өз жумушун мыкты аткарып кетти. Эми 5-чи улак салынды окшойт. 5-2 Достук командасы алдыда. Душан Алсейитов мына ортодон алып чыгып дайбир улагын салып кетти. Носки фуланын болсо мына ээри болуп кеткен көрдүңүздөр. Ошончо дагы болбой кайра минип улакты эңдирбенге аракет кылды. Бул да болсо эрк. Исаков Айбек 3-чү номерде Достуктун чабиниси биринчилерден болуп улакты басып алды. Эми Бердемис Раждинов Мирлан Миканы Бакуля тосуп алыптыр. Нургазы да оюнга киргенин көрүп атасыз. Мына көк атты минип алып 9-чу номердагы ушу 2-чи улакты жаратып кеткен жигит. Азамат мынакей көрүп атасыздар. Улак салдырбай Нургазы келип тосуп кетти. Ошентип 6-чы улагын 6-2 Достук командасы дагы бир улак менен айырмаланып алдыга чыкты. Манас Ниязов 10-чу номердагы чабандес өзүнүн агасы менен кыяз менен барып салып кеткен экен. Агасыбы же энесиби? Бактияр кайрадан ошо Достук командасы улакка биринчиден болуп көтөрүп алышты. Бактиярдын атындагы Взрывной деген ат деп жазылган экен. Биринчиге каршы бул жакта аттардын номерлары жазылган эмес. Азыр болсо Байыш Ниязовго өткөзүп берип, мына ат ойнотуп дайбир улак салганга аракет кылгантат. Айбек менен Байыш мына 2 капитан команда тартышып аткан экен. Ошентип Ниязов Байыш 7-чи улагын салып кетти. 7-2 көрүнүштөр аябагандай жакшы шаңданып ашты Достуктун балдары. Азамат Байыш Ниязов Кыргызстан курама командасынын мүчөсү, бул дагы спорттун чебери. Достук командасына Кожомкул командасы Рассветте ойноп жүргөн жигиттерден ушулар. 7-2 Нураз Борбиев биринчилерден болуп улакка эң аракет кылып атты эле. Тилекке каршы болбой калды. Бактияр Талабек уулу Бакуля өзүнүн каршылыгы менен улакты эң басып алды. Мына Достук командасы бардыгысы бирден улакчысын кармап, Бакуляга коридор ачып берип атат. Мүмкүнчүлүк эми Бакуля салып кете алар бекен.
Кайрадан жекеме-жеке ойыны эми азыр Дишан Алсейитов өзү японча менен чыкса керек. Нургазы жаман чыйкан болду го, булар баары келип ошону каккылап калып атышат. Кепкени деп алай. Мага ошо өздөрү ошондой неме жесткий защитниктер да. Анан дөөн немеси защитник болгон ошондой да. Дөөн сындырасың, андан кийин баары эле момент болсо сени сындырайын дейсиң. Ооба да. Наскеев улан менен Дишандын кайра жекеме-жеке ойыны. Улан эми элин оңдонуп Басмайылды коштоп тартып чыкса керек. Эсеп болсо 7-2. Экинчи таймдагы аягына чыгып калдığında болор болбос саналуу мүнөттөр калган экен. Бул эми эки татыктуу команда, бир деңгээли бирдей болгон команда болгондо ушундай катуу каршылашкан оюндар болот. Бул жерге балдар да аттар да көнгөн ушундай катуу оюнга, темптүү болгон оюнга көрмандар дагы, ушу эки команданын көрмандары да келишип жан тартып ызы-чуу салып, кырк-кырк салып аткандарын көрүп атасыздар, угуп атасыздар. Дишан Алсейитов кайрадан басып алды, бирок тилекке каршы экинчи таймда аягына чыкты. Биз эми кыска тыныгуудан кийин 3-чү таймда жолукмакчыбыз. 3-чү тайм башталды. Мынакей 7-2 эсеп Бөрлүк командасы менен Достук командасынын кызыктуу оюну. Бул жерде эми Достук командасы азырынча алды да. Исаков Айбектин эңкейип атканын көрүп атасыңар. Айбек алды улакты. Мынакей Исаев Айбек, Исаков Айбек эчесиздер. Өнөктөштөрүнө өткөзбөй өзүм атайын өтүп барам дегендей кылып атат. Мына Бакуля дагы келип калды. Жаман скорость менен. Эмне деген скорость? Рустам ырт бүтмөйгө ушундай. Сальто секирди. Мына эми Бөрлүк командасынын жигиттери Айбек алды. Эсеналиев Айбек тилекке каршы аутка чыгып кетти. Эми кайрадан жекеме-жеке ойыну. Мына Дишан чыгып келатат. Алсейитов япончиги менен 7-2. Бул жерде эми Кыязда чыккан экен. 8-чи номерда. Кыяз дагы жүрөт, Байыш дагы жүрөт. Азыр эми Дишан алып берсе, ошол дагы бир 8-чи улакты жаратабыз деп турат окшойт. Наскеев улан менен эртеден бери ошол Бөрлүк командасына көк ат аябагандай жакшы иштеп атат, көрүп атасыздар, бирге кирип атат. Ушу чабуулга дагы бир улакты ушу Нургазы ушу менен таштап кетти. Ушул ат менен эми
командасы утуп атат, Дишандаганы түшүнүп атат. Мынакей мүмкүнчүлүк келип калса азыр улак теңип чыгып өнөктүштөрүн өткөзүп берет, же болбосо убакытты чойгонго дагы. Булар азыр чойгоно алат. Наскеев улам жабышып алды. Мына ушинтип 8-нчи улагын Дишан Алсейитов салып кетти. Япончеги менен. Бөрлүк командасынын оюнчулары ошол азыр Дишан Ниязовдорго өткөзүп берет деп экөөнү кайтарып аткандан алданып калып атышат окшойт. Дишанды кармаганда өткөзүп берип коюп, кармабасы Дишан өзү салып кетип, мына аябай жакшы тактикага өтүп алышты. Бакуля жүрөт бул жерде, Талабек Бакуля. Бауш 2-нчи номердагы мынакей олбурлуу жигит, көрүп атасыңар. Тогуз 2. Султанбеков Бауш 2-нчи номерда азыр алып чыгып 9-нчу улагын салып кетти. Bular бүтөн күйөт. Айбек Исеналиев жакшы эле эңкейди эле, ошо Бөрлүк командасынын капитаны лекке каршы айдап чыгып салышты. Аутка кайрадан Дишан Алсейитов, мынакей көрүп атасыздар. Менимче азыр Сраждинов, Айдрисов Санжар келет окшойт Самурай менен. Ушундай ушкаяк хулигаттарга шар болуп калса жетишпей калат. Узундугун билесиңер 200 метр боюнча алабыз. Аягазарыбыздын бийликтиги 1 метр 20 сантиметр, кереги 50 сантиметр, 40-80 сантиметр, айланасы 460 асты, 440 асты, 360 үстү. Эки аттуу ойнош Самурай менен япончик мына эртеден бери аябай жакшы оюн көрсөтүп келатат, бирок Дишан кыйын экен же япончик кыйын экен эми өзүңөр ар ким өзү чечим чыгарат керек. Баягы Асылбек Өзбеков айткандай, байыш кайда шашмак эле дегендей, Дишан кайда шашмак эле. Мына эми алып чыкты. Дай сактай көр. Манас Ниязов өткөзүп алды. Дишандан Бөрлүк командасына аутка айдап чыгышты окшойт. Нургазы Борбиев азыр бирге кирди. Кудай сактай көр. Ай, азамат экен. Мына Нургазы Борбиев деген ушундай улакчы. Ат менен кошо жыгылып кошо турган жигит, жаш 21 жаштагы. Эңкей Нургазы.
Мына эми ыңгай келди окшойт Нургазы. Ошентип Дишан менен Нургазынын дагы убактысы бүттү. Наскеев улан. Наскеев Айбек турбайбы. Самат Кушчугулов экен. Жана Байыш Ниязов. Байыш мына басып алып кетти. Дон деген ат менен. Onun чулагын Байыш Ниязов өз командасына алып келди. Мына бул эң эле жогорку чеберчилик. Кыргыздын ар бир улакчысы, ар бир жигити ушундай улак ойногон жигиттерден болсо. Oyun аябаны кызуу башталды. Санжар, Идрисов Санжар мына биринчилерден болуп улакты көтөрүп алды эле. Тилекке каршы түшүп калды. Защита. Жапкеев, Бактияр, 5-чи номерда Достук командасынын улакчысы улакты көтөрүп алды. Наскеев улан жабышып алган экен. Рамзат экен бул. Бокомбаев Рамзат 12-чи номердагы. Бактияр көтөрдү эле, ошол. Санжар экен, Идрисов Санжар 11-чи номердагы басып алыптыр. Манас Ниязов мына улакты басып алып туруп, азыр каршылашынан мына эки жакты карап эми эч ким жок, азыр казан бош. Ой, та. Бул эми жартулак түшүп кайра чыгып кетти. Бакулядагы 7-чи номердагы Бактиярды аракет кылып атты эле. Каршкыр деген аты менен. Рустам Налиев азыр деле карган эмес го. Фестивал бошу 5 келбеден ойнаса керек. Ошол жерде кино тачып керек. Жаман жаш келди. Ондай келди. Салды. Сайып келди. Сайып шалды. Өзүмө мойнун чийип кетип, муну аттын эмес мойнуна аттын туруп коюп отур. Бул жерде кино тартыш керек. Бул жүрдүчү. Машина айдаганда эле тартычы.
Бөрлүк командасы азыр улакты басып алып чабуулун баштады. Көк атты эртеден бери көрүп атабыз. Мына 3-чү таймдан бери, 1-чи таймдан бери жакшы оюн көрсөтүп келатат. Мика Сраждинов. Кабай кыяс жеткенде Манас бекен, Манас. Жок, кыяс Ниязов. Бирок мен коркуп сезим жок да бала. Любой немесине келет. Асакеевден деле биринчи жолу дөрдөйдү утканда. Асакеевдин кадаңга кирген келгенде. Мейден бирөөдөн Эмилден байкеден бирөөнү өтүп алды. Я учкун бөлүшөт. Куштугулов Самат Бөрлүк командасынан, анан достуктан болсо ошол 9-номурда Алсеитов Дишан чыкты. Япончик менен Самат эми карат менен япончиктин айласын таба албай турган учур. Япончик болсо 3 таймдан бери бир дагатка ушу бербей койду. Бир гана ошол Нургазы чыгып улак алдырган жок. Калган убакта ушу Дишан гана алып чыгып атат. Yana Yaponchika janobi samuray yaxshi ko'rsatdi. Vashdan naflet ketdi. Jumat yaxshi. Mana Maykeniki nima? Ballar yaxshi hozir. O'sib keladi. Sho'dan nemetsa. Yuruvdagi joldosh degan nimada? Yo'q degimdelar nima derki. Ana kedilar qancha malan yuruvni shundan oldilar, juda ko'rinmaydi. Qasımбек. Ana ketardi da. O'sha juda ko'rinmaydi. O'sha juda ko'rinmaydi. Армияның духына батқан тұрғанда. Ана ке. Биринчи жупта эч кандай натыйжа болгон жок. Куштугулов Самат менен Дишан өзүнүн убактысын ойноп бүтүштү. Эми Бабуш менен Санжар Идрисовдун оюну 2 мүнөттүк. Бауш бұл. Бауш дейм не? Султанбеков. Mesela geçiyor zaman. Туған күні очыды. Hatta diyor tuğan bilmezsen törmesi koş. Тұрмысасы көтті бұл. Жазып жүрек 5 деп. Startта bir hafta ne çıkmadı. BTR, Baytur, Lexus, Andaydı 3-1 atı startta çıkıp gel. Umarım imket para soğuk koydu. Ortadan 3 at çıkmadı. Startta. Andaydı Lexus çıkmadı. Bekle ve tuttu. Umarım gel böyle elinde apardı. Tapıdı. BTR. Startta жүрген mi? Меке Бабуш менен Санжардын оюну азыр Бабуш басканга аракет кылып атат. Басып алдык шойт. Кулай сактай көр. Бабуш менен басып алып чыкты. Эч ким жок. Бабуш Султан аты качып калыптыр топко. Таша. Просто жаңы салып жүрген бала. Что-то Таша жетіп деп шықты. Таша жетіп деп. Мына менерден Бабуш Султанбековдун булети эч ким жок эле, бирок тилекке каршы
болбой калды. Айбек Эсеналиевке карата аябагандай одоно оюн болуп калды. Бул жерде азыр Калыстын көзү болсо чыгарышы керек. 6 номер жаман неме ойнады? Лазо да. Аман зөкүр бала. Суда да суда. Oldu, patlattı. Достук командасы астыкта. Лукпайды да. Қарайды, бияқтан сөгет дейді. Лазо. Жесткий защитник. Это, өзінің аты Ильяс. Бекстасы Лазо. Да, тире, түртті. Тилек Мукаев да мына билебиз аны коргоочу, аябагандай жакшы коргонууда ойногон жигит. Ошол дагы Белек кечесиздер, бул иниси Белек экен. Белекти ушул бала дагы эңкейип аракет кылып атат. Ошо аздыкта ойноп атканда өз командасына жан тартып. Эсеппесо 12 Достук командасы алдыда. Мынакей Белек деген ушул. Белек қатты защитник болды дейді. Белек, Лазо. Бұл немен атты отпай? Ошентип 3-чү таймдагы аягына чыкты. Эсеп болсо 2-10. Достук командасын жеңиши менен куттуктап кетмекчибиз. Бөрлүк командасында болсо эми бир утуш бир утулу бар. Кийинки оюндарды менен негизи кандай болот? Аны дагы аягында билинет. Атақты бөлімі командасының жеңілді бұл. Достық командасы жаңа команда. Құттықтап сөйлейлік. Екі команда рашысы ойны. Рахматтарды жасайлар. Бөлімі командасына жаңа. Бұларын жаңа мойын. Жаңа алғашқан жасалдар. Тұрайдыңса. Ертеңде ойын бар. Ресалық ойындар бітілік. Алдыңша достықтың екі жеңісі бар. Бөлімді жеңісі бар. Бөлімді қатаңда жеңісі бар. Бөлімі командасына ойын. Azam yaxşı. Yeter bu. Welcome to Geçen